Кантип байса болот? Акчаны кантип туура сарптап жана үнөмдөө керек? Бир айлык жашообуздун керектөөсүнөн арткан каржы корундагы каражатты кандай иштерге жумшап көбөйтсө болот деген суроолорго жооп издеп көрөлү. Акчаны туура сарптоо жана үнөмдөө. Айлык алган күнү акча каражатын дароо бөлүштүрүп алуу керек. Мисалы, 15 000 сом айлык алсаңыз, анын 5 000 сомун тамак ашка, 5 000 сомун кийим кечеге, керектүү буюм тайымга алганга 2 000 сомун жол киреге жана телефонго бирдик салганга деп өз-өзүнчө тактап алыңыз. Ошондо баарына жете турган бир айлык чыгашанын жалпы суммасы 12 000 сомду түздү. Капчыкта дагы 3 000 сом бар. Эми бул каражатты кайда жумшайбыз? Колубузда кичине ашыкча тыйым болуп калса эле кафе, кинотеатр, кыскасы көңүл ачууга коротобуз. Муну менен сиз өзүңүздүн каржылык абалыңызды жакшыртууга болгон мүмкүнчүлүктү кое берип жиберүүдөсүз. Караңыз, концертке, кинотеатр, кафе, ресторандарга барганда сиздин акчаңыз алардын ээлеринин чөнтөгүнө түшөт. Бир айлык жашооңуздан ашкан анча-мынча тыйынды болор-болбос көңүл ачууга кетирип салдыңыз. Ушундай жол менен кете берсеңиз, 10 жылдан кийин да каржылык абалыңыз ушул бойдон калат. Андыктан бир айлык керектөөдөн ашкан тыйынды топтоп, өзүңүздүн каржы коруңузду түзүңүз. Бул келечекте сизди өзүңүз күтпөгөн кирешеге маарытат. Кантип? Каржы корундагы каражатты көбөйтүү. Каржы корун түзүп, ага ай сайын 15 000 сом айлыгыңыздын билинер-билинбес 20% болгон 3 000 сомду салып туруңуз. Эгер айына 3 000 сомдон чогултсаңыз, бир жылда 36 000 сом болот. 3 жылда 108 000 сом болот. Ушул эле каражатты жөн эле чогулта бербестен, жылына 20% пайда алып келе турган ишке салсаңыз, 3 жылдан кийин 133 135 сом болот. Каржы корун жылдык пайыз менен көбөйтүү үчүн мүмкүнчүлүктөр: банкка акча салуу, депозит, баалуу кагаздарды сатып алуу, мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу, кымбат баалуу металлдарды сатып алуу. Каржы корун түзүп жатканда алдыга сөзсүз бир максат коюу керек. Мисалы, 10 жылдан кийин бул чогулган каражатка унаа алам же балдарымдын окуусуна жумшайм деп. Эгер белгилүү бир максатыңыз болбосо, каржы корундагы каражатты бир күнү башка бир иштерге жумшап жиберип, келечектеги каржылык абалыңыздын жакшырышынан кол жууп калышыңыз мүмкүн. Андыктан бир айлык керектөөдөн ашкан 3 000 сомду көңүл ачууга эмес, каржылык абалыңыздын жакшырышына жумшаңыз. Экономикалык сөздүк. Акция бул кагаз. Компаниянын акциясын сатып алуучу акционер деп аталып, анын тең ээси болот. Компанияга түшкөн пайданы акционерлер бөлүп алышат. Облигация баалуу кагаз. Облигациянын ээси компанияга карыз берүүчү болуп саналат. Акциядан айырмасы, компания иштебей токтоп калса да, облигация ээси төлөнүүчү пайданы алып турат. Булак Супер KG. Биздин каналга катталып, пайдалуу маалыматтардан кабардар болуп туруңуз.